Блогер Сыдыман аймактар аралык кастыкты козуту деп милиция тарабынан кармалды. Инстаграм тармагында Сыдыман деген ат менен таанылган блогер Элмир Сыдыман рассалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козуту деген шек менен кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясына сурак берди. Бул тууралуу РИИБдин маалымат кызматы билдирди. Октябрь РИИБдин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү издөө иш-аракеттеринин негизинде 1997 жылы туулган Сыдыман аттуу жаранды кармашты. Учурда ал убактылуу кармоо жайына киргизилди деп айтылат маалымат. Учурда сотко чейинки тергөө амалдары жүрүп жатат. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Кыз Сайкал Кабылова менен Сагын Эргешев кыз жигитпи? Теле алып баруучу Тамада Сагын Эргешев менен ырчы кыз Сайкал Кабылованын чогуу түшкөн сүрөттөрү жүктөлгөн баракчалар Инстаграмда жайнап кетти. Сүрөттөрдүн астына окурмандар бактылуу болгула деп комментарий жазса, кээ бири эко кыз жигитпи деген суроо узатышууда. Бул суроого жооп алуу үчүн ырчы кыз Сайкал Кабыловага байланыштык. Инстаграмдагы ал баракчаларды жумушу жок отургандар ачып жатса керек. Жумушум көп болуп, айрымдарын көрбөй калып жатам. Байкап калганыма жазайын десем, мени кара тизмеге киргизип коюшкан болот. Колум бошосо ал баракчаларды жаптырууга аракет кылам. Ал эми Сагын экөөбүз тууралуу айтсам, экөөбүз 6 жылдан бери жакын доспуз. Сүйлөшкөн жигит кыла турган мамилени көңүл буруну Сагын кылат. Кыскасы мени бирөө эркелет койду, шоколад алып бербей койду деп капа болбойм. Балким ошондон улам башкалары кыз жигит деп ойлошот. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Спортко коюлган акчалар